Интернет желесинен алынган маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүбүздөн мен Жанара Нарматова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Депутат Акылбек Түмөнбаев Жээнбековдон экс-президент макамын алууну көтөрөм. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Азаттыкка берген маегинде билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров буга чейинки бийликтер кетирген кемчиликтерден сабак алууга тийиш. Депутат мурдагы президентке мамлекеттин эсебинен которулуп жаткан каражат саналып жатканын, экс-президент макамынан ажыратуу боюнча мыйзам долбоору даярдалга турганын билдирди. Анын өзүнө гана эмес, үй бүлөсүнө, жакындарына мамлекеттик жеңилдик берилген. Мен бул маселени парламентте көтөрүп, мыйзам алып чыгып, президент Садыр Нуркожоевичке да кайрылып, бул кишинин экс-президент деген макамын алдырганга аракет кылам, деди Түмөнбаев. Аскар Акаев пенсияга чыккандан кийин Кыргызстанга келүүнү пландап жатканын айтты. Бирок азырынча Москва университетинде иштеп турууга күчүм бар экенин сезип турам, деген 78 жаштагы мурдагы президент ТАСС агенттигине берген комментарийинде. Акаев 2005 жылы президенттик тактан кулатылган. 2021 жылы биринчи жолу Бишкекке кумтөр боюнча көрсөтмө берүүгө келген. Ошондон кийин Садыр Жапаров Акаев эл алдында кетирген каталарын толук актаганын айткан. Башкы прокуратура Акаевке каршы кылмыш ишин токтотулганын билдирген. Маркум прокурорлордун үй бүлөсүнө төлөнүүчү кенемте 20 эсе кыскарды. Кыргызстанда кызмат учурунда жол кырсыгынан каза болгон прокурордун үй бүлөсүнө бюджеттен миллиондогон сомдук кенемте төлөнгөн окуядан кийин мындан ары анын суммасы кыйла кыскартылмай болду. Бүгүн Жогорку Кеңеш тийиштүү мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда карап колдоп берди. Өзгөртүүнүн максаты өлкөнүн бюджетинин чыгаша бөлүгүн оптималдаштырууга жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери милдеттерин аткарып канда курман болгон же майыптык алган учурда алардын үй бүлөлөрүнө бир жолку жөлөк пулду төлөөдө тең өлчөмдүүлүккө жетүүнү камсыз кылууга багытталган. Атап айтканда, прокуратура органдарынын кызматкерлери курман болгон учурда алардын үй бүлөсүнө анын акыркы кызмат орду боюнча 20 орточо айлык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөө сунушталат. Ал эми азыркы мыйзамга ылайык курман болгондун үй бүлөсүнө анын азыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебиндеги 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт. Илим Карпеков шеринен эмес саякатты планда. Өнүккөн коом өнүккөн өлкөлөрдө кылымдар бою акырындап өнүгүп жатып, бул дүйнөгө бир жол эле келет экендигин жөн эле окуп, акылдуулардын оозунан укпастан өзүнүн жашоосунда кадимкидей эле дайыма эстеп, эске алып жашашат. Алар бул жашоо аяктап бара жатканда артка өтүп кеткен жашоосуна кылчайып, кап, ушуну кылбай калыптырмын деп кей турган нерселердин негизгилеринин бири бул саякат экенин билип, кичинекей кезинен баштап картайганга же жашоосунун акыркы демине чейин саякатты пландаштырып, тапкан акчасын ошого коротуп жыргап жашап келишет. Биз кыргыздар саякатты алидагы жашообуздун приоритеттүү баалуулуктарына киргизе элекпиз. Саякат биздин баалуулуктардын арасында акыркы тепкичтерде турат. Биринчилерде той аш, катыш билиш, шеринелер турат. Саякат деп сөз көтөрсөң миң шылтоо дагы табылат. Сендей акчам жок, элдин баары эле сендей эмес да, деп да жемелешет. Жакшылап карай келсең, кыргыз байкуш өзүнүн айылынын тегерегинен тыңыраак чыга элек. Өзүнүн аймагындагы керемет болгон көлдү, төрдү, тоону, жайлоону көрө элек, көрбөй өтүп кетет. Мамлекет ичинде толук саякаттап чыгыш үчүн ашып кетсе бир жылкынын куну кетет. Атой аштарга бир кыргыз өлгүчө 100 жылкы жеп коротот. Кыргызым менен, саякат бул жөн эле эс алуу менен чектелбейт. Саякат билим, тажрыйба алып келет, аң сезимиңди кеңейтет, жашоо мүнөзүңдү өзгөртүп өнүктүрөт, жан дүйнөңдү байытат. Той аш, катыш билиште эмес, саякатты планда. Балдарыңа саякатты үйрөт, деп жазган ал. Өзү 4 жолу барган. Рахмон ажылыкка кайра-кайра баргандарды сындады. Рахмон 27 июнда Курманайтка карата тажикстандыктарга куттуктоо жолдоп, айрым жарандар Меккеге зыярат кылууну үй бүлөлүк мелдешке айлантып, бир нече жолу ажылык сапарга барып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Эмомали Рахмондун айтымында үй бүлөлөрү көп кыйынчылыктарга дуушар болуп, татыктуу жашоого тийиштүү шарттар жок болгон учурда дагы ажылык сапарга баргандар кездешүүдө. Рахмон улам-улам ажылыкка баргандарды сындаса, анын басма сөз кызматы июнь айынын башында Тажикстандагы эң чоң мечиттин ачылышында президент 4 жолу ажылыкка барып, Каабага 2 жолу киргенин билдирген. Жыл сайын Тажикстандан 4000 адам Сауд Аравияга ажылык сапарга барат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстанда сапардын баасы өтө жогору. Быйыл Мекке жана Мединада зыярат кылууну каалагандар $5406 төлөштү.
Швецияда Куран китеп өрттөлүп, наразычылык билдиргендерди полиция кармап кетти. Швециянын борборундагы мечитте эркек киши Куран китепти тытып, андан кийин өрттөп жиберди. Курманайтта жасалган бул жорука 200дөй киши күбө болгон. Наразы болгондор Кудай улук деп кыйкырып, таш ыргытууга аракет кылганда полиция кармап кеткен. Анткени акцияны өткөрүүгө полиция өзү уруксат берген. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын жазышынча Куранды өрттөгөн 37 жаштагы киши Ирактан келген. Түркиянын тим башчысы Хакан Фидан Курандын өрттөлүшүн кескин сынга алды. Мен Швецияда ыйык китебибизге, ыйык Куранга карата жасалган жорукту айыптайм. Сөз эркиндигин шылтоолуп, исламга каршы аракеттерге жол берилбеши керек, деген ал. Ошондой эле министр мындай ыплас иштерге көз жумуп, коюу кылмышка кошо аралашууну билдирет деген. Ал эми юстиция министри Йылмаз Тунчтун айтымында ыйык жайларды мазактоо сөз эркиндигинин бир бөлүгү катары каралышы мүмкүн эмес. Бир дагы демократиялык укуктук мамлекетте сот аны мыйзамдаштырбайт деген пикирлерин айтышты. Эске салсак, Швециянын апелляциялык соту Стокгольм полициясынын Куранды өртөө акциясына тыюу салганга жеткиликтүү негизи жок болгон деген чечим чыгарганын кабарлаган. Германиянын президенти Бишкекке дуалга рахмат деген жазуу калтырган. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июнь күндөрү Бишкек шаарына болгон расмий сапарынын алкагында немис жана кыргыз граффити сүрөтчүлөрүнүн тобу менен жолугушкан. Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматына ылайык, Штайнмайер ошондой эле дуалды гүлдөр жана рахмат деген белги менен кооздогон. Ал эми жаштардын жолугушуусун 20 жылдан бери стрит-арт менен алектенген Кыргызстанда граффити сүрөтчү уюштурган. Иттер талап жаткан. Араванда намазга бара жаткан киши ымыркайдын сөөгүн таап алган. Араван районунда мечитке бара жаткан киши ымыркайдын сөөгүн таап алды. Бул тууралуу маалыматты Ош облусунун ички иштер башкармалыгы тастыктады. Маалыматка ылайык 28 июнь күнү саат 09:30да Араван райондук ички иштер бөлүмүнө Юсупов айыл аймагына жакын жердеги талаадан ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган айыл аймагынын 59 жаштагы тургуну Курманайт майрамына карата намаз окуганы мечитке бара жаткан. Ал үйүнүн жанында үймөлөктөгөн иттерди көрүп, алардын жанына барганда жаңы төрөлгөн баланын сөөгүн көргөн. Аны мечитке ал барууну чечип, дароо милиция чакырган. Керектүү экспертизалар дайындалып, күбөлөр суралган. Окуяга тиешеси бар адамдарды издөө иштери уланууда. Нарынды Оз чеберлердин колунан жаралган шырдак 400 000 сомго сатылды. 28 июнда Нарын шаарынын кире беришиндеги Эсен Номад этно комплексинде кыргыз шырдагы 8 эл аралык фестиваль өтүп, бир шырдак 400 000 сомго сатылды. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Аталган эл аралык фестивалга Япония, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринин элчилери, бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келди. Иш-чарага 1000ден ашык адам катышса, алардын 170-и чет элдик туристтер болду. Нарын районунун чебер ууздарынын колунан жаралган кооз шырдакты Казакстандан келген коноктор 400 000 сомго сатып алды. Мындан сырткары көптөгөн шырдактар, кол өнөрчүлүк көргөзмөсүнө коюлган буюмдар сатылып, кардарларын тапты. Интернет желесинен алынган маалыматтар менен таныша алыңыздар. Эске салсам, жогоруда айтылган маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды JTTV сайтыбыздан жана төмөндө жайгашкан социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кийинки эфирден амандашканча.